Наргиз эже айтсаңыз, ушул азыркы мына акыбалдагы кыз үчүнүн баардыгы эмнеден башталган? Эми башынан айтып баштасам, мен атайын Борборго келдим, ушул теманы көтөргөнү, ушу Борбордун журналисттери менен кайрылган келдим. Булар акыкаттуу, бир тараптуу эмес, баардык тараптуу чагылдырып берет деп деген үмүттөмүн. Себеби дегенде биздин Оштун кээинки журналисттери мен угуп жатам, акчага сатылып, кээинки журналисттери ушундай башка теманы жазышып, өздөрүнүн гана кызыкчылыгын гана карап жүрүшөт. Ошон үчүн мен Борборго келдим. Эми мен ойлойм, что сиздер туура чагылдырып, туура маалымат бересиздер деп ойлоймун. Башынан айтып кетсем, 2017-жылы 21-мартта ошол менин кичинекей бир дүкөнүм бар. Ошол дүкөнүмдө соода кыламын негизинен. Анан жолдошум инвалид, экинчи топтогу майыпты. Ошол дүкөндүн алдында ГСКнын имараты болгон. Мага дайыма ошол имаратка келишип соода саттык кылып жүрүшкөн. Ошол жерде кызгануунун кесепетинен Уларов Таирди өлтүрүп койду деп айтып жатышат. Уларов Таир өзү спецназ, Накен Касыевдин эмеси деп айтат, телохранители деп айтат. Бою 195, веси 120 килограмм, каяктагы бир инвалиддин колунан өлүп калды деген бул өтө мындай уятта, мындай. Наргиз эже айтсаңыз, биринчи сизди күнөөлөшкөн, өлтүрдү деп. Өлтүрдү деп, мени ошо ойнош болду деп айтышып, что ушундай аялы менен жүргөндөн ошо кызгануунун кесепетинен өлтүрүп койду дейт. Бирок андай туура эмес. Себеби дегенде бул жерде вообще башка нерсе да. Себеби машинесинен өтө көп далил буюмдар чыккан, наркотиктер чыккан, ак түстөгү заттар чыккан, крупный суммада акча чыккан. Аны эч ким карап, ага эч ким көңүл бурбай жатат. Келип эле ошо инвалид кызгануунун кесепетинен ошо аялын кызганып өлтүрүп койду деп, анан кийин ал өзү өлтүрө албайт деп бир тууган инимди алып кирип камап коюшту. Азыркы мезгилде жолдошума пожизненный өмүр бою камак сурап беришти. Өмүр бою сот алардын эмесин канааттандырып берди. Ошондо кайсы сот эже? Областныйбы? Ош областтык соттун Шамшиев, Абдылдаев, Жусупбаев деген соттор. Мен төрөгага кирдим, Кубатовго кирсем, ал айтты: "Мен корком алардан" деди. "Мен корком алардан" деди. "Мен эчтеке кыла албайм, жогорку сотко барып даттангыла" дейт. Анда корксо соттор ал жерде эмне кылат иштеп? Эмне кереги бар соттун? Өздөрүнүн атын, өздөрүнүн мантиясын, мен эмес, өздөрүнүн кесиптик эмесине, аброюна чек келтирип атпайбы? Эми байкуш бир куралсыз аялмын. Мен менен ошол баардык Оштун системасы менен күрөшүп атат. Мына факт боюнча кылмыш иш козголду. Жанагы Эргеш уулу Жоодар, Мадумаров Нургазы, Атокуров Марат деп жана башка оперлердин үстүнөн кылмыш иш козголуп, ГКНды козгоп берип, азыркы мезгилде Ош шаарындагы СМБ тергөө атат. Бирок тергөө турат да, токтоп калды. Аларды камаган жок. Камаган жок аларды. Себеби дегенде алар милиция болуп атат. Карга карганын көзүн чокпойт деген принцип болуп атат. Мен УВДнын начальнигине кирип атам. Баардык жака прокуратурага кайра кирип атам. Областтык прокуратурага барып атам. Бирок менин көйгөйүмдү эч ким укпай жатат. Себеби дегенде мен куралсыз бир аялмын да. Менин колумда акчам да жок, бийлигим да жок, мансабым да жок. Аларда милиция, бүткүл милиция ал тарап болуп атат. Мен түшүнүп атам, аларда жоготуу болду. Но мен дагы деле айтам, ушул возможность менен пайдаланып айтам, биз аларды өлтүргөн эмеспиз. Биздин кызыкчылыгыбыз эмес аларды өлтүрүү, ал кишини өлтүрүү. Биз анын жумушун талашкан жокпуз, үйүн талашкан жокпуз, анын мансабын талашкан жокпуз, аялын талашкан жок менин жолдошум. Эмне үчүн өлтүрөт? Аны өзүнүн кесиптештери өлтүрдү. Эмне үчүн Улан Жеңишбеков саат 11-де алып чыгып кетет, Керимкулов? Эмне үчүн өлүктү 15:45-те таап атат? Улан Керимкулов азыркы мезгилде качып жүрөт Москвада. Мынакей, эмне үчүн качып жүрөт? Мен ачыгын айтайын, качып жүрөт. Эгерде коркпосо, анда кылбаса, анда качпаш керек, Кыргызстандан кетпеш керек. Мен Кыргызстандын жашоочусумун, туруктуу жашоочусумун. Мен эч жакка кетпеймин. Менин балдарым да Кыргызстанда жашайт. Менин балдарымдын балдары да Кыргызстанда жашайт. Наргиз эже айтсаңыз, сөзүңүзгө аралыкчы кечирип коюңуз, айтсаңыз неме деп. Алар сиздин оюңуз боюнча өздөрү өлтүрүп алып сизге шылтоо атышат. Да, өздөрү өлтүрүп алып бизге шылтоо атат. Ушу инвалид өлтүрүп койду деп алар тиги тарапты түшүнбөй жатам. Акча сата берген өздөрүнүн өлүгүнчү. Мен ушундай түшүндүм. Эмесем өмүр бою кыздары бар экен, өмүр бою бул жаман нерсе. Атасы ойноп өлүп калды деген бул эң жаман нерсе. Кыздар үчүн эң жаман нерсе. А мен эртең менен турганда балдарыма тике караймын. Көзүнө. Себеби дегенде менин жолдошум аны кылган эмес, мен да аны кылган эмесмин. Мен Куран китеп карганып берем. Балдарымды ортого коюп карганып берем. Андай нерсе болгон эмес. Ойнош да болгон эмес. Бул жерде вообще башка нерсе болуп атат. Бул жерде совершенно башка
эме бар да, сыр бар да, бирок ал сырды эч ким ачкысы келбей жатат. Ушу инвалид колунда аса таяк менен өлтүрүп койду, болду, бүттү деп атат. Аса таяк деформация болбосо, ичинен кичинекей кан табылды деп атат. Ал мына бизде суд мед экспертизалар туура эмес иштейт да. Ошонун каны 4 группада кан болсо, ошонун канына дал келиши мүмкүн дебестен, именно Уларов Таирдин каны деп оштун суд мед экспертизасы берди. Алар да акчага сатылып кетишти. Кантип определять этет? Мен азыр канды апарып берип коеюн, Раджапованы аныктап бергиле, аныктай албайт алар эч качанчы. Бул жерде эми айтып атпаймынбы? Бул жерде государственная машина менен күрөшүп атат да, бир жалгыз бир аял менен күрөшүп атат да. Мен ойлойм, бирок сөзсүз түрдө чындык чыгат деп ойлоймун. Менин жолдошум жана иним бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Бирок пожизненно берип койду. Мен акырына чейин күрөшөмүн. Жолдошуңуз каерда азыр? Азыр СИЗО 25 мекеменин ошо өмүр бою отуручу абакта отурат, ошол жака которуп коюштур, бирок анын ден соолугу өтө начар. Мен анын боюнча да арыз жазып кайрылганмын. Эгерде бир нерсе болсо, анда ал ошол жерде мекеменин жеке иштеген сотрудниктери, кызматкерлери жооп берет, эгерде менин жолдошум бир нерсе боло турган болсо. Себеби анын бутунда пластинка коюлуп, 7 шуп менен неме кылган, мына жерде томогуна штрих кагылган да. Ошону эми мындай жомок да, жомок алып туруп, какой-то бир инвалид, уят, инвалид бир спецназды өлтүрүп койду деген бул өтө жаман, уят нерсе да. Эмне үчүн аны атып салышпады? Эмне үчүн аны бутабай кылып коюшту? Атып салса аны билип калмак да, атып салганын билип коюшат. Бирин жаап койгондой, бизде Ошто өтө көп окуя болуп жатат, бирок баарына эле мына Оштун милициясы көзүн жумуп жаап коюп атат. Биздин Ошту ким карайт? Ким, кайсы чиновник карайт? Кайсы жерге барышыбыз керек ушуну караш үчүн? Мен да президентке жеке кайрыламын, как аял катары, эне катары. Мен кайрыламын. Ушул Сооронбай Шарипович, ушуну өзүңүздүн жеке көзөмөлүңүздү алып, жеке эмеңиз менен карап туруп, ушуну чечип берсеңиз жакшы болот эле. Себеби дегенде Оштун судьялары, Оштун тергөөчүсү, Оштун прокуратура ички ынаны менен гана кылып атат. Ички ынан, ички сын пикир деген алдап коюшу мүмкүн. Эртең башка бирөө табылып калса, анда эмне болот? Анда кандай болот? Мен ошондой үмүттө жүрөмүн, что эртең күнү башка бирөө табылат, сөзсүз түрдө табылат. Кан канды тартат, эч качан кан канды кое бербейт. Менин ыйым, менин балдарымдын ыйы Кудайга жетет, бир күн эмес, бир күнү 10 жыл өтө, 15 жыл өтө, сөзсүз түрдө ал кылган кылмыш кылган киши сөзсүз түрдө экинчи ирет дагы кылмыш кылат. Ал сөзсүз түрдө табылат, сөзсүз түрдө. Өлгөн милиционердин телефонунда сиздин атыңыз кандай деп жазылат деп айттыңыз? Айтып атат, тиги тарапта айтып атат, Рачапова Наргиза чалды, эжеси айтып атат, Уларова Зульфия Рачапова Наргиза чалды, анан жиynим чуркап кетип калды. Алар ар түрдүү версия айтып атат. Толтуруп заказной деп айтып атат. Менин жолдошум менен мага заказ берди деп атат, ол Мендиева Нургүл. Толтуруп айтып атат, акча үчүн өлтүрүп койду дейт. Толтуруп айтып атат, ошо чалды анан чуркап кетти дейт. Анын телефонунда мен магазин деп жазылган экенмин. Эч кандай Рачапова Наргиза деп жазылган эмес экенмин. Анан аял айтып атат, 200 000 сом акча үчүн жана инвалид жолдошум операция кылдырды, ошон үчүн акча алды дейт. Анда эмне үчүн? Машинесинен крупный сумма акча чыгыптыр. Биз мошенник экенбиз. Эмне үчүн ошо акчаны алып койбодук биз? Эмне үчүн тергөөдө ошондой суроо пайда болбой жатат? Мен ошо таң калдым да. Өлтүргөн адам акчаны алып коюш керек эле да. Коюш керек эле. Айтып атат, мошенник алар, алдаган алар, мындай, анан алар тиги урдаган деп айтып атат. Эмне үчүн биз ошо акчаны урдап койбодук анда? Эмне үчүн биз ошо акчаны алып койбодук анда? Машинесинен белгисиз түстөгү ак зат табылып атат. Толтуруп 5 упаковка деп турат. Толтуруп 2 упаковка азыркы кезде 0,5 граммга түшүп калды. Ал ак түстөгү зат каяка кетти? Эмне үчүн аны эч ким караган жок? Эже ошол өлгөн милиционер каякта иштейт, тааныйсызбы? Ал милиционер тааныйм. Мен ошо кичинекей дүкөндүн алдындагы имаратта иштечү, агентство по наркоконтролю деп иштечү. Ал киши ошол жерде именно наркотик кармаган компанын кожоюну, завсклад болуп иштеген. Эми мындай эл таразалайт бул жерде. Эл таразалайт. Мен Кыргызстандын элине, жалпы элине ыраазычылык билдиремин. Эл менен бирге экен. Мындан кийин мындай пытка болбош керек. Мен билгем, эркек кишини кыйнайт дегенди уккам, бирок аял кишини ушундай даражада баклажка менен кыйнап, ушундай эгиз балдарды түшүрүп койду деген даражага биздин Кыргызстан ушуга жетип калдык. Мен мейли, менден кийинки анда эмне болот? Аялдар, жалпы аял затына, эжелерге, сиңдилерге, жалпы апаларга, энелерге кайрыламын. Буну токтотуш керек. Себеби дегенде менден кийин алар болуп калышы мүмкүн менин ордумачы. Мен ошон үчүн баардыгын призвать этем, мындай чындык чыгыш керек. Мага жардам беришин суранамын мен кыргыз элинин, жалпы Кыргызстандын жашоочуларынын суранамын мен. Мага жардам берүүнү суранамын. Чындык деген чыркырайт. Мени жерге салып тебелеп урушсун. Но бир күн эмес, бир күн сөзсүз чындык чыгат. Ал тарап көп болуп атат, милиция тиги тарапта болуп атат. Мен түшүнүп атам, аларда адам өлдү деп атат. Мен түшүнүп атам адам өлгөнүн. Мен сочувствую адам өлгөнүнө. Но бирок
биз өлтүрбөсөк аны эмне кылышыбыз керек? Биз анын үйүнө барганга аракет жасадык. Молдолорду салдык ортого, аксакалдарды сотко алып бардык. Жумалап салды го. Аял айтып атат, анда келбейби биздин алдыбызга деп. Биз алага бардык го. Тиги аксакалдарга салдык, койгула. Тиги угайлы, сот болсун, сот чечим чыксын. Ага көнбөстөн уруп салып атат бизди, тепкилеп салып атат, жерге жаткызып алып уруп атат. Акчач менин атамды 45 жыл кызматкер, медицина кызматкер болуп иштеген Акчач кишини кызы менен тең адам уруп салып атат. Бул деген нерсе эң туура эмес нерсе деп ойлойм мен. Кыргыз элим бул туура эмес. Бул нерсечи. Адвокаттарыңызды дагы айтсаңыз. Адвокаттарыбыз бизди уруп киргизбей койду. Мейли биз ага согласен болдук. Мейли эми алар ушундай жабырлануучу тарап барбагыла дейт милиция. Кантип барбайбыз? Менин бир тууганым камалып атса, менин жолдошум камалып атса, мен эмне чекеде турушум керекпи? Мейли биз барбадык. Адвокаттарыбызды уруп салып атат. Кеткин Кожомкулов Рамазан Бурхановичти уруп салды. Капаров Нурлан акени уруп салды. Мынакей Абдырауп Мухайону уруп салды. Карабаева Айсалкынды уруп салды. Бардыгы эме деп атат. Не кылабыз, булар көп деп атат. Милиция көп, биз эчтеке кыла албайбыз. Прокуратура айтып атат. Гор прокуратура айтып атат. Жолдошовго кирсем айтып атат. Жолдошовго мен кирдим, зам прокурорго. Алар көп дейт. Биз өзүбүз жалгызбыз дейт. Анда корксо анда үйүнө отурушsun, анда иштешпесин. Зачем Кыргызстандын ушундай эмелерин булгап ал жерде ушундай кызмат чиндер кармап отурушат ал жерде. Эмне үчүн иштешет ал жерде? Акча үчүнбү? Акча үчүн иштешет. Алар айтып атат, тиги тарап $20,000 берди, $30,000 берди, $40,000 берди деп аялы сиңдиден айтып атат. Кантип менин кичинекей балам мектепке барбай отурса, менде андай акча жок. Менин жолдошум инвалид болсо, мен иштебесем, менде андай акча акта болсун. Может, ал өзүнүн өлчөмү менен айтып атат. Өзү берген, тиги тарапты биз угатабыз. Оперлер машинелерин сатып, акчалар берип атат, ошо аялдын ишин жаап берди, прокуратурага кайра барышып атыптыр. Мен угатам мынакей. Эмнеге жаап берди эже? Ошол жана бутылка менен зоруктаган аялдын кылмыш ишин жаап бергин деп өздөрүнүн айтып атат. Биз кылбадык ал кылмышты деп атат оперлер. Анда эмне үчүн алар акча предлагать этишип атат? Эмне үчүн чуркашып атат? Анда жөн эле отурушпайбы? Акча берип чуркашып жүрүшөт, ошону жаап бергин, мынакей кылып бергин деп. Мындай деген чындыкта болуш керек да, чындыкта караш керек да. Бул деген нерсе менин карыздарыма барып, ошо Мендиева Нургүл айтат экен, Рачаповнун үстүнө арыз жазгыла, мен сага акча төлөп берем дейт экен. Акчасы көппү Мендиева Нургүлдүн эмне? Акчасы некуда девать, что ли? Анан кайра болсо айтып атат, жок дейт, мен дейт, мага дейт моралдык, материалдык чыгым төлөп берсин деп мына сот чыгарып койду, моралдык, материалдык чыгым. Өлгөнгө чейин чыгарып бериштир. Биз өлтүрбөсөк, эмне үчүн биз ага төлөп беришибиз керек? Еще менин жолдошум пожизненно кетиш керек, еще акча төлөп бериш керек. Бул кайсы закон? Кандай закон? Менде акча жок. Мени хоть өлтүрүп кете салса да менде акча жок. Мени бычактап салышты, менде акча жок ага төлөп бергенге. Чыгашасын төлөп бергенге. Барышып алышып айтып атат, тиги Рачапова теледен чыгып атат, СМИден чыгып атат, Рачапова мошенник, Рачапова мындай, Рачапова андай, тиңдей, менин баар жагымды бүткүл эмемди айтып булгалап чыгып атат да, эмичи. Мен мейли жабырлануучу тарап экен деп көңүлүмдү мындай кош жай коюп эле коюп турам, бирок бир момент келгенде мен сөзсүз түрдө мен Дима менен соттошом. Ал момент келет. Сөзсүз түрдө. Наргиз айтсаңыз, азыр деген сиздин жолдошуңуз ошол милиция кызматкерлерин өлтүрдү деп мойнуна алган. Действительно. Себеби дегенде бизди 4-өбүздү алып кирип камап 5-6 алып кирген. Биринчи сиңдимди кое берген, анан атамды кое берген 12 сааттан кийин, анан баламды буттарын электрошокер менен күйгүзгөн, инимди тиштерин уруп түшүрүп койгон, мени вообще мындай адам чыдагыс мындай кыйноого алып келишкен. Анан жолдошум көрүп туруп алар менен келишимге келген. Келишимге келгенден кийин бизди койротпай, койгенден кийин үйгө келгенден кийин ошол опер кызматкер Эргеш уулу Жодар телефондон жолдошун чалып атат, үйгө жеттиңерби деп чалып атат. Биз үйгө жеттик. Жеткенден кийин ал кол коюп берип атат кагазына. 10:54 өткөндө чалып атат, 11:10 өткөндө кол коюп берип атат кагазына. Анан апарып айтып атат, тиги деп урган ташты, машиненин ключун, телефонду сууга ыргытып берди дейт. Биз барып ошо суу башкармачылыгына барып оштогу сууну токтотуп бергиле, биз ошол жерден ключтарды издейли дегенде, ошол мезгилде ал жерде суу болгон эмес экен. Тергөө кантип тергеди? Суу жок болгон экен. Анда ключу, телефону, таш каяка кетти? Сууга ыргытып берди дейт. Суу жок болгон экен ал мезгилде. Паспорт өзүндө жатса, барып детализация кылып атат барып туруп. Мына билбейм, Билайн компаниясы кандай мындай аброюна шек келтирип атат да. Паспорту жок барып туруп детализация кылып алып атат дагы. Детализацияда айтып атат 7:30 өлтүрүп койду деп атат. Өлгөн сааты судмедэкспертизанын берген убактысы менен дал келбей атат. Аял айтып атат 21-март күнү аял жолдошум мен жаныма келип жаткан дейт. Токтому бар мынакей менде. Эме менен адвокат менен кол койгон Турматова менен. Жаткан мен жаныма келип дейт. Мас болгон кичине ичкен десе судмедэкспертиза айтып атат. Жок, 23-күнү ал ичкен эмес, мас болгон эмес дейт. Аялы өзү айтып атат ичкен деп. Буну каяка апарабыз? Значит, биздин ошто
биздин Ошто түштүк регионунда баардык нерсе акчага сатылып калган. Акча болуп калган. Алар айтат акча деп. Туура, алардын өлчөмү акча. Баардык жактан биз канча нерсени угуп атабыз, акча менен сатып алып атышыптыр, акча менен кылып атышыптыр. Биз угуп атабыз аларды. Эже күйөөңүз сатып алып атыптыр. Эже күйөөңүз эмнеге мойнуна алды? Себеби дегенде баягы эми ал эркек киши мен мындай ыраазычылык билдирем ал адамгачы. Себеби дегенде адвокатына болот Баетов болот менен Амантур деген бала чыгып айтып атпайбы ата менен апама бирөөңүздөр мойнуңуздарга албасаңыздар чыкпайсыздар дегенде анан жолдошум мен мейли мойнума алайын, ушу бала чакам чыгып кетсин, аялым состояниясы бүт жагы кансырап турат, бутуна чейин кан болуп кетти, мени көрсөтүп атат, алып кирип алып туруп. Эмнеге боюңузда бар беле? Менин боюмда эгиз балдарым боюмда бар эле 2 айлык, ошо 2 айлык боюмда бар балдарды ошо баклажка менен зордуктап ошону кесепеттен ошо түшүп атпайбы? Эми аны мен ойлоп тапсам, анда элдин баары ойлоп таба бербейби? Мына менден кийин эмне болуп атат? Мына көрүп атасыңар, Ошто уже дубинка менен насиловать этип атат. Ошого жетти Ош шаары ужечи. Беспредел болуп атат, мынакей беспредел. Бул беспределди качан ким токтотот? Бул беспредел. Качан токтойт бул беспредел? Ошол сиздин акыбалыңызды көрүп күйөөңүз анан мойнуна алдыбы же күйөөңүздү дагы кыйнаштыбы? Күйөөмдү да урган, аябай кыйнаган, мындай эми өзүңүздөр деле ал мезгилде экспедициядан өтө албагал, бирок мына газеталарда деле көздөрү көк болуп жүрөт, теледен деле көздөрү көк экени билинип эле турат, жерди карап сүйлөп атат. Аны деле аябай урган. Сен аялың ойнош болуптур дегенде, бирок мен жолдошум, мен айтып атпаймынбы, мен ушунчалык ыраазычылык билдирем. Ал ошондо да айткан, мен жолдошум аялым эч качан ойнош ойнобойт, мен ага 200% гарантия берем. И мен ага ишенем деп айтыптыр. Мен ушун ыраазычылык өмүр бою ыраазымын да мен жолдошума, себеби ал мага ишенет. Мен ушунча жыл жашап, мага ушундай ишеничин келтирип кылды да. Сизди аяп, балдарыңызды аяп, боюңуздан түшүп калган акыбалыңызды аяп, анан мойнуна алды деп атасызбы? Ооба, мен кирип айттым да жолдошума, мен кече күнү эле текшердим эле, тесттеген боюмда бар деп 2 полоска көрсөттү эле, мен чөтө мындай болуп калдым го, кан келип кетти, мен ушундай болдум деп айттым. Ал жерде мен эле эмес, оперлер айтты, мына аялың деген жолдошуң айтты, сенин жыныстык органыңды туздап кой деп айтты деп аябай жаман сөздөр болгон ал жерде. 3 күн бою бизди кармап кыйнаган, 3 күн бою ИВСке киргизбестен, андан кийин ИВСке киргизбейби? 3 күн бою ИВСке киргизбей кыйнаган. А жарым оперлер айтып атат, биз дейт Рачапованы кармап туруп эле эмеге киргизип койдук дейт. ИВСке киргиздик дейт Мадумаров Нургазы. Кандайча? Өздөрү түшүнүк катып берип атат. СБ текшербей атат буну. СБ айтып атат, эч кандай пытка болгон эмес деп мага жазып бергенден кийин анда ген прокуратурага козгоп атат. Эмне бири-бирин алдап отура береби? Отписка болуп атат да, бири-бирине жөнөтүп атат. А бирок ген прокуратура азыр кылмыш ишти козгоп дагы жаңы указание бериптир, эми СНБ азыр пока токтоп турат, кылмыш иши мындай застопорилась да турат. Наргиз эже, менин түшүнүгүм боюнча, ошол деген баягы милициянын өлгөн милиция машинада табылгандан кийин сизди үй бүлөңүз менен күнөөлөп булар алып киришкен. Алып киргенден кийин күйөөңүздү алып калып атабы башкаларды чыгарып? Күйөөмдү алып калып атат. Бизди 21-inde өлдү деп атат. 23-үнө чейин биз магазинде бейкапар отура бергенбиз. Эч жака качкан эмеспиз. Эчтеке кылган эмеспиз. Айтып атат, Уларов кылмыштуулуктун бетин ачуу үчүн барган дейт. Уларов кылмыштуулуктун бетин ача турган ишканада иштебейт. Анын компетенциясына кирбейт кылмыштуулуктун бетин ачуу. Эгерде ал кылмыштуулуктун бетин ачууга барса, анда опергруппа менен барыш керек ал жерге. Захват кылыш керек ал жерге. Эмне үчүн өзү жалгыз майрам күнү барат. Майрам болуп атса, элдин баардыгы майрамдап жүрсө, ал наркотик саткан барган. Сөзсүз наркотик саткан барган. Ал тем более сиздин дүкөнүңүздүн маңдайында жумушта иштейт турбайбы? Жакжакын эле. Жакжакын иштейт. Анан тиги Керимкулов саат 11-де алып чыгып кетип атат мени. Эмне үчүн 11-де алып чыгып кетип атат деген вопрос, суроо эч кимде пайда болбой атат. Өлүктү 15:45-те таап атат. А Уларов мени 11-де Уларовдун өлүмү боюнча өлдү деп айтат. Сен чалгансың деп алып чыгып кетип атат. Биз 3 күн бою өлдү деп айткан эмес, 2 күн бою ура берген. Сен чалгансың, сен мынткенсиң, сен ойнош болгонсуң, мойнуңа ал деп айтып атпаймынбы? Ушинтип эле ушундай суроо жооп болгон. Эже жанагы зордуктап кыйнаган качан болгон? Ошондобу же кийинби? 23-март күнү болгон. 23-март күнү мени кармаган, 24-март күнү ушундай болгон. Эргеш Жодар келип, ал айткан что мен ушул баардык эң оор кылмыштуулуктарды мен бетин ачамын. Мынакей жанагы өлүп калган Шоноев боюнча да мен ачканмын. Мынакей ошон үчүн мен келгенмин деп ошол күнү 24-март күнү ушундай болуп атат. Ушундай беспредел болуп атат да биздин Кыргызстанда. Анан сиз качан тиги журналисттерге
жыйын өткөрүп атасыз? Мен 20 апрель күнү журналисттерге барып туруп айки пресс бергенмин. 20 апрель күнү айки пресс берсем, 24 апрель күнү мен үстүмө кылмыш иш козгоп, 166 статья менен мени мошенница деп апарып, Кара Суу УВСине камашкан пожизненниктердин жанагы эмес менен нарушниктер менен алып кирип камашып мени. Еще ал жерде да пытка болгон. Ал боюнча 2 жолу Стамбульский протокол болгон. Стамбульский протоколго подтверждация эткенмин. Менин адвокаттар Мухая Абдыраупова апарган эксперттерди басымдуулук көрсөтүшкөн. Азырга чейин басымдуулук көрсөтүп жатат. Мен айтып атпаймынбы, мен Ош шаарында, Кыргызстанда вообще жашаш өзү опасно болуп баратат. Себеби 5 күндөн кийин сен өлөсүң деп айтып атат оперлер. Сен 5 күндөн кийин өлөсүң деп атат. Бул деген нерсе мен Эмнеге антип айтат эже? Сен айтып атат, Эргеш уулу Жодар айтып атат, сен 5 күндөн кийин өлөсүң накен деп айтып атат. Себеби дегенде айтып атпаймынбы, алар кылмыштуулуктан качуу үчүн, качуу максатында өздөрү камалбаш үчүн, билбейм, может мени өлтүрүп коюптур эми, ал Аллахтын өзүнөн ага мен эми жазып койдум, мени өлтүрүп койсо анда ким виноват экенин, ким күнөөлүү болуп турганын мен жазып коюп кетем. Эже 9-июлда эмне сот болот? 9-июлда ошо 166 статья менен мени камаган, кийин үй камагына чыгарышкан. Үй камагына чыгаргандан кийин дагы алар алып кирип алып туруп кайра жогорку соттун чечими боюнча кайра алып кирип камашкан. Ушинтип эле мен кичине бир нерсе, кичине туура эмес кыймыл кылды деп эле алып кирип камап коюшуп атат мени. Анан биринчи инстанция мени 8 февралда Ош шаардык соту актап чыгарган күнөөсүз деп. Экинчи инстанция мени күнөөлүү деп табып, мамлекеттин пайдасына 20 миң, жабырлануучуга 149 миң сом эмени төлөп бересиңер деп чыгарган. Жабырлануучу ким эже? Жабырлануучу Абдуллаев Айбек деген гинеколог болуп бала экен, иштейт, роддомдо иштейт экен. Ал тааныбайсызбы? Тааныбайм. 2015-жылдан бери мени карыз деп жүрөт. 2 жыл убакыт жүрүптүр. Карыз деп жүрөт 2 жыл убакыт. Бирок сиз карыз алгансызбы ошол баладан? Мен эч кандай карыз алган эмесмин. Если мен карыз алгандардын баардыгына акчаларын карыз алган болсом, мен мисалы үчүн магазинден же андай мындай болгон болсо, даже 100 сом карыз болсо да үйгө келип сурашып кетишет. Ата-энеме келип айтышат карыз деп. Тиги балага айткан, атамдар мурууга барганда айткан, мына карыз болсо, мен ичинде отурганда мына фитти ал десе, карыз болсо албайт беле ал бала. 300 миң сомдук фитти 150 миңге баалап берсе албай койгон ал бала. Эмне үчүн албады? Карыз болсом албайт беле. Албай койду го. Айтып атат тиги оперлер, биз бүгүн Ражапованы сөзсүз түрдө камайбыз деп Маматалиев айтып атат. Биздин үй бүлөгө бир эле тергөөчү, Маматалиев Акыл деген тергөөчү, прокурор бирөө Нышанбаев, Саттаров деген, анан бир эле судья болуп атат, мына Шамшиев, Абдулдаев, Жусупаев деген судья, бир эле да бизде Ошто судьялар, прокурорлор көп, бирок бир эле тергөөчү, Канаев деген тергөөчү, баардыгыбызды тергейт, ошо бир эле үй бүлөлүк тергөөчү болуп калганда азырчы мындайча айткандачы. Бир эле эмелерди кыла беришет ошолор. Ошондо сиздин оюңуз боюнча алар өздөрү сиздерге үй бүлөлүк тергөөчү болуп алышканбы же өздөрү? Кызыкчылыгы да, бул конфликт интересов, бул жерде кызыкчылык болуп атат, жердештик болуп атат. Мына Маматалиевдин каяктан экенин билип атабыз, жердешчилик болуп атат бул жерде. Тиги тарап деп айтып атат, сен инеме айтыптыр, сен 150 милицияга каршы чыктыңбы? Мен сени камайм деп камаптыр. Сен алып кой заявленияңды деп айткан экен. Мен инем дагы мурдагы милиция кызматкери, мен албаймын, эжем ушундай даражага жеткизиңер десе, мен сени камайм деп туруп, ошо 6 апрель күнү 10 күндөн кийин, жолдошумду камагандан 10 күндөн кийин, 4 апрель күнү менин инемди камап коюп атат. 10 күндөн кийин, 24 апрель марттан кийин 10 күндөн кийин камап коюп атат. Себеби дегенде карасам, мен жолдошум өзү физически кыла албайт ал ишти. Анан алып барып туруп эмемди камап коюп атат. Ал жерде аял айтып атат, Генштабтын начальниги деп атат. Мен ушул адам, мен бир какой-то аял киши, адам өлтүрө аламбы мен? Ал аял өзүнүн меркасы менен айтып атабы, мен түшүнбөдүм. Мен аял киши деген бул эң назик нерсе. Эркек кишини кантип өлтүрүп койсун барып туруп чабып эле. Мен Генштабтын начальниги экенмин. Это что так? Мен айтып атпаймынбы, беспредел. Бул жерде бири-бирине эме болуп атат, барандай көз карандылык болуп атат. Акча деген роль ойноп атат. Эми областной сот бул жерде башка эмени ойлоп табыштыр, версияны ойлоп таптыр. Якобы жолдошум үйгө келсе, мен улар тайыр менен отурган эмишмин. Анан алып келип труба менен башына бир салып машинага жүктөп кетип, еще мен жолдошум айтыптыр, үйдө кандарды жыйнап тур деп кетиптир. Жаным, үйдө кандарды жыйнап турчу деп кетиптир. Хорошо. Каяка кетти ошо кан? Мен үйүмдөн паластарымды, кийимдеримди, үйүмдөн бардык нерсеми алып чыгып кетишти. Эмне үчүн үйдөн табылбады андай нерсе? Кан калат экен. Кан 6 ай 7 айлап турат экен ошол жерде. Эмне үчүн менин үйүмөн эчтеке чыкпай жатат? Эмне үчүн менин кийимдеримден эчтеке чыкпай жатат? Эгерде күйөөңүз сизди башка эркек менен кармап алса, мен ойлойм, биринчи мени өлтүрүп койсо керек эле. Эркек киши, эркектер бардыгы мына мен эркек заты да эркек кишилер угуп атса керек. Биринчи аялын урса керек. Же өлтүрсө керек. Хорошо, мына азыр өлтүрүп койду Уларовду, жолдошум отурат, а мен көчөдө жүрөм го. Анда кандай болот?
бул нерсе каяка кетти? Адамдык деген мындай жала жабуу деген эң жаман нерсе экен да. Булчу эмичи тиги тарапта өлүп калды деп акырышып атат. Эми кантип кандай эмеде өлгөнүн бир өзү билет, бир Аллах билет, бир ошо өлтүргөн адам билет да. Бирок өлтүргөн адам сөзсүз түрдө табылат. Туугандар билет. Сөзсүз түрдө табылат. Туугандар билет, ал ким айтып атпайбы? Заказчикке дейт. Олардын аялы айтып атат, мен дейбы. Мен заказчикке башымды ооруткум келбейт дейт. Бул кандай аял? Күйөөсүн өлтүрүп кояткан болсо, заказчикке кандай башын ооруткусу келбейт? Мен заказчикке башымды ооруткум келбейт дейт. Ал өзү дейт, Кудай аны жазалайт дейт. Анда күз деле Кудай. Анда билбейм, анда канды сөзсүз түрдө тартат. Кан кое бербейт эч качан. Мен айтам, Аллах көрүп турат бардыгын. Аллах тараза бул нерсегечи. Эже баягы сиз фамилияларды айтып атасыз, биз ал кишилерди тааныбайбыз, анан ситуацияны түшүндүрүп атасыз. Мындай башынан баштап эме очередь менен болгон жок да, ошон үчүн мен мындай түшүндүрүп айтсаңыз, мындай болду да. Милициянын өлүмүнө сиздерди шектүү катары кармап алып келип, кыйнаганда сиз мени кыйнады деп коомчулукка айтып койгонуңуз үчүн 166 менен мошенничество деп мошенник деп камап коюшат. Алып кирип туруп. Мошенник деп алып кирип камап коюшат. Ол ошо себеби дегенде алар Зани Сыдыков айтып атат да, бир үй-бүлөдөн 4 мүчө кармалды деп айтып атат. Булар отчет берип койду уже бияка. 4 адам кармалды дейт, 3-өөбүздү алып кирип камады да. Отчет кетип атат да. Тиги инвалидди камады, инимди камады, мени камады. Анан баласы көрсөтмө берди дейт. Баламды урган, жаш бала ура бергенден каякта баласы апасын ойноду деп жазат. Балама жаздырып туруп ойноду апам, анан Дамир байкем башына кол менен чапканда өлүп калды деп жазып атат. Ошо көрсөтмө менен кетип атат. Тергөө. Тергөөнүн калган чыгарган көрсөтмөсү акка кетип атат. Тергөөнүн көрсөтмөсү 0 дейт керекли журналисттер. Кандай 0? Анда эмне үчүн тергөө биздин гана сот биздин гана тергөөдөгү эмебизди алат дагы, тиги машинесинен табылган далил буюмдарга эч ким көңүл бурбайт. Тергөөнүн далил буюмдары каяка кетти? ал жазылган эмес. Жазылган, тергөөдө жазылган, бирок сотто каралбай жатат. Тергөөдө жазылган. Делодо бар. 5 упаковка, анан 2 упаковкага түштү, ак түстөгү зат, анан 0,5 граммга түшүп калды ак түстөгү зат. Анан акырына келип сода деп табып коюшту. Мындай, это смешно. Если менин магазинимден ошондой табылып калса, ошондой пакетте, анда сөзсүз түрдө Раджапова наркотик менен заниматься эткен деп тапмак. Өлгөн милиционер магазинимде ошондой табылып калса, сода табылып калса пакетикте, ал айтмак, Раджапова наркотик саткан деп эме беришмек алар. Анда кылышат. Азыр айтып койдумсуң эди. Милиция кызматкерине наркотик саткан деп. Милиция кызматкерине наркотик саткан же ошолор менен биргеликте иш кылган деп айтмак да. Мен айтып атпаймынбы, ал киши ким болуп иштеген? Ал киши компанын кожоюну болуп иштеген. Значит, ал киши бирөөгө мешать эткен. Это бирөөгө мешать эткен. Анын эртеси күнү АКМ көчүп кетип атат ошол жерден. Башка жака көчүп кетишти эртеси күнү. Ошо көчүп кетердин алдында болуп атат бул иш. 23 күнү алар көчүп кетишти ошол жерден. 21 күнү ушу ишти кылып атат, 23 күнү көчүп кетип атат. Мындай логикага жатпайт да бул нерсечи. Эмне үчүн көчүп кетет? Значит, буларда недостача чыккан. Же кандайдыр бир нерсе болгон. Анан начальник айтып атат. Целый ГСКнын эмеси Улан Керимкулов айтып атат. Раджапова дейт. ГСКнге вход не запрещен болгон дейт. Раджапова каалагана кирип чыгып жүргөн дейт. Ошон үчүн подполковниктер 19 килограмм, 20 килограммдар менен наркотиктер менен кармалып атты да андачы. Мен кирип чыга берсемчи, мына өзүңүздөр коомдо кандай талкуу атат, подполковниктер 19 килограммдар менен кармалып атат. Анда ошо вход эч кимге запрещен болгон эмес экен, кирип чыгып жүргөн экен. Дискотекага, обыкновенный дискотекага пресс-контроль менен киресиң, мына жерге коюп киресиң. Тем более чоң мекеме, наркотик саткан мамлекеттик мекеме, наркотик кармоочу жай ал жер. Мен свободно кирип чыгып жүргөн экен. Азыр өмүрлүк жолдошуңуз өмүр бою эркинен ажыратылып абакта отурат. Иниңиз каякта эже? Иним дагы ошо СИЗОдо отурат, 25 мекемеде отурат. Аны 12 жылга камаган, биринчи инстанция 7 жылга камаган, жана жаап жашыруу беренеси менен. Анан эми алар айтып атат, булар дейт адам жегичтер, адам өлтүргүчтөр. Булар дейт бир какой-то бир таксист пайда болгон, айтканда эсинен чыгып кетти. Таксист менен мен барып ошол жерди көрүп кетипмин. На самом деле ал таксист келип көрсөтмө берген жок сотто. Эмне үчүн тергөөдө хорошо качып кетиптир. Тергөөдө берген көрсөтмөдө бизде эмне үчүн очный ставка кылган эмес? Ошо таксист менен. Таксист жок, Россияга качып кетиптир. Мен айтып атат, мени ошол жерге апарып, мен ошол жерди көрүп, машинеме айланып кетиптирмишмин, айтып атканына караганда. Анда ал таксист дагы соучастник экен да. Туурабы? Эмне үчүн ал кетип калды? Эмне үчүн аны алып келбеди? Эмне үчүн аны качырып беришти? Менде өтө тергөөгө суроо көп.
бирок тергөө айтып атпаймынбы, бир тараптуу гана тергеп атат. Бир тараптуу гана тергеп, ушул болду, ойнош болгон, ушу менен ушу менен ойнош болгон бүттү. Ошол эле тема. А бул жакта башка теманы адвокат айтып атат. В машине нашли очень много чего деп атат. Но факт, нашли там труп человека деп атат. Значит, машинасынан акча чыккан, өтө көп нерсе чыккан машинасынан. Почти бир үйдүн нерсеси чыккан да. Буюму чыккан. Сим карталар чыккан, телефондор чыккан, видео камералар чыккан, машинанын номерлери чыккан. Ага эч ким көңүл бурбай атат. Болгону ушу бир байкуш бир аял менен ойнош болгон. Всё, бүттү. Телефону дагы табылды. Сууга ыргытып берген телефону да каким-то образом табылып калды. Айтып атпаймынбы, суу жок болгон экен ал мезгилде, суу жок негизинен. Справка алдык, суу башкарманын ал мезгилде суу жок болгон деп. Анан 19:30 өлтүрүп койду дейт. Жарык болуп турса, элдер разборка кылып атса, жолдун бою экен. Кандай эл токтобойт ал жерге? 5 мүнөт мен токтоп турдум ошол жерде. Канча машина токтоду. Анан кийин качып кетти дейт. Туура, мен бензинге баргам ошол жерге. Бензин куйганы баргам машинеме. 2 жолу барганмын. Заправкада алып атат да. Бир жолу келген деп айтып атат. Заправка келди деп айтат алар. Өтүп кеткен деп атат. Анан саман дейм заправкага келип заправлять эткенмин. Мына тергөө кандай иштейт? Машина айдайсызбы? Жок, мен машина айдабайм, жолдошум менен баргам, жолдошум айтып атпаймынбы, мен томул сынып болгон менен түшкөн эмес, мен өзүм заправка алгам, балам кичинекей балам 21-март күнү үстү суу болуп калгандан үйгө барганбыз да. Ошо 7:30 мен өзүм айтып берип атпаймынбы, мен 7:30 бияка баргам, анан 7:30 тияка баргам, анан мынткем, анан анткем десем, менин историямды аны алып туруп, анан булар эмес, баян версия түзүп атат да. Менин өзүм айтып бергениме карап туруп баян түзүп, версия кылып коюшту да. 7:30 өлтүрүп койду деп атат. Аял айтып атат, 11:30 мен чалганда Мурат дегенди укканмын дейт. Кана СМБга мен айтайын анда, давайте ошонун жанагы стенограммасын чыгарсынчы, Мурат дегенди укту экен. Анан Мурат дегенди угуп туруп, коркуп кетип телефонду басып коюптур. Милициянын аял телефонду басып коюптур. Бир инвалиддин же какой-то шопурдун аял мен деле жолдошум жоголуп кетсе издемекмин. 2 күн издебей отура бериптир үйүндө. Анан Муратты угуп угуптур. Стукту уккан аял. Мен ошондо чуркап бармакмын милицияга. Мен жолдошума стук уктум, Мурат деген үнду уктум деп. Бул кандай милициянын аялы? Милиция өзүнүн үйүнөн тарбияны башташ керек. Өзүнүн коомду эмес, өзүнүн үйүнөн башташ керек тарбияны. Ошондо анан коомду тарбиялай алат милиция. Коомдо барып алып туруп, элдер менен мушташып, чоң аксакалдарды уруп сакалдарын жууп атса, бул милиция үйүндө тарбия бербейт экен анда биздин милициячы. Ошондой. Коомдон анан коомду тарбиялайт, үйүндү тарбиялагандан. Үйүндө отура бериптир, 2 күн үйүндө отуруптур. Күйөөсү жоголгон аял кантип үйүндө отурат 2 күн чыдап. 23-күнү гана мен алып кеткенде анан Улан Керимков айтып атат, барып милицияга деп заявление жазып, о пропаже мужа деп атат. Ага чейин эмне үчүн жазбады? Күйөөм жоголуп кетти. Паника көтөрбөйбү? Коомчулукка чыкпайбы? Журнал 2 күн убакыт болгон экен, теледен чыкпайбы? Эмне үчүн отурду? Спокойно отуруп, еще стук угуп, Мурат деген стук угуп, коркуп үйүндө отуруп. Шаарда Мурат бир эле жалгыз. Как будто бир эле жалгыз эле Ражаповду айтпаптыр. Мурат деген угуптур аял. Ошону уккандан кийин 2 жолу чалыптыр. Мурат телефонуна жаздыра албайбы? Азыр деген технология өнүгүп кеткен. Мурат сиздин күйөөңүздүн аты? Менин инимдин аты. Кошуш керек болуп атат. Кошуш керек болуп атат да, эптеп айтып атпаймынбы? Мүмкүн болсо Ражапованы да өмүр бою камап бергиле деп. Мен ал аялга эмне кылдым билбейм. Мен түшүнбөй жатам ал аялга эмне кылганымды. Мен же ал аял менен мурда сүйлөшпөсөм, же карым катнашым болбосо, мен вообще түшүнбөй атам. У нее женская логикасы туура эмес болуп атат да. Ал кызганып атат өлүп калган күйөөсүн. Ал күйөөсүн кызганат экен. Эртерээк кылбайт беле ошону? Эртерээк келбейт беле жумушуна? Жумушка келиптир 22-март күнү жумушка келиптир. Кызганат экен. Эмне үчүн мага кирбейди анда? Мен магазин ошол жерде турат. Сен менен күйөө менен ойношоңдопсуң деп. Эмне үчүн келбейди? Балдызы чалып атат мага. Балдызы айтып атат, эжем билбейт, мен чалып атам дейт. Ошо Меңдиеванын балдызы Нуркан деген балдыз чалып атат.